Достар, ассаламу алейкум. Барс брендке футболканы алачы. Өтө көп түрі келді. Мондай этно стилде кием дегендер болса, мынаке. Өзімді киіп алдым, көк бөрі дейді. Мұның дағы қырғызмын деген жазулар бар екен туғандар. Мына оқшағандар, мынаке, молдағы, қаласар мына ақтағы өте соны жарашады. Шымның жұқа-жұқа, Ленингтің шымдары, футболкалары, шортиктер, анан кейін айта кетші нәрсе. Омат, салам алейкум. Сен жақсы өкім? Жақсы. Мынаны атайын алып келіпсің. Бақсыларға. Анан көбі сұрап аткен да, тизеден ылдыйырақ шорта болса депчі, мынаке. Деме жаш өткөн өмелер багы тизеден кийип эткенде, тизеден ылдый. Каласарына капкара. Жука. Келип туруп, зыңкыйтып, алып кийип кетсе болот. Бут кийимдер бар, тугандар, носкилер бар. Анан болот экен мына нарукавникти да келип барында түгөнүп калды эле сурап атышты мына келди бул да. О, китайский эмес, мо корейский. Жаңандай тирлетип ыстырбайт. Оригинал. Üşүтөт наоборот. Üşүтөт. Анан кийин мо турган футболкалардын өдөңкүсү ушулар 600дөн. Мыналар болсо 400дөн. 400дөн. Тандап 2-3дөн запасы менен кылып алып кетет эле. 600-700дөн. 600-700дөн. Болду. Анан кийин 600дөн, 900дөн, ой, наоборот. Короче, ошондой. Кесе айтасың. Кепканын, этно кепканын түрлөрү турат, Келип, кепка сүйө тургандар болсо, алып кетсеңер болот. Бул жакта ошо шымдар турат, футболканын түрлөрү, мынтип батпай атат, двойкалар тугандар. Анан кийин, мо регистратор боюнча айтып коеюнчу. Эгерде кимде ким 500дүк болсо дагы айырмасы жок. 100 сомдук болсо бир нерсе алып кетсеңер, фамилия атыңарды кагазга жазып калат. Ал жакта жана айланта турган бар. Айдын аягында Инстаграмдан прямой эфирден өткүзүп берет. 500 сомдук бир футболка алсаңар, 100 сомго бир наушник алсаңарбы, силер оюнга катышасыңар. Бир наушник утуп алсаңар болот же, видео регистратор, анан кийин 5 футболка бар. 5 футболка. Болду. Короче, түшүнүңөр да, аты фамилияңарды, номериңерди жазып калат, кийин утуп алсаңар, жазат, прямой эфирден болот, Инстаграм коюп койдум, Барс бренд деп. Анан братан мына летний нердеги эмелерге, бут кийимдерге 2000ден. Мыналар полный. Бардын 2000ден. Ооба, летний нердеги бут кийим. Тандап туруп 2000ден кийип кете бересиң анда. Магазинде жок го дейм братан, мына именно сезондо күн ысып атканда летний салкын бут кийим 2000ден кайерде бар экен. Мына жерде баштан бутка чейин кийип кете бересиңер. Выбор өтө көп. Анча-мынча магазинде мындай жок тугандар. Келе бересиңер. Линияга коелу дагы промокод жандырып коелу. Акыркы промокод 12 сааттык промокоддон акыркысы бирөө калган. Саат 5тен 7 өтүп калды. 6 өтүптүр. Мына да 7 өтүптүр, уже 7 өттү. Эртең мененки 5ке чейин Кудай буйруса промокод жанды. Бүгүн иштей элем, бүгүн Кудай буйруса күнгө пятница, жума, кечки саат 5 болду. Бүгүн ночта көрөлчү 12 сааттын акыркы промокоддору. Түгөндү промокод акыры. Кеттик анда бүгүн иштеп көрөлү. Иш кандай болот? Силер менен чогуу кечирим сурайм. Кеттик анда, биз менен чогуу. Достор, эгерде жакшы таксопарк издеген болсоңор, парковый самозанятый болуп иштейм десеңер, мынаке Азия парктын проценти болгону 1% тугандар, Москвада 1% кылгандар өтө аз. Азия парктан пучевой лист алсаңар болот, документтер жасасаңар болот, бардык документтен жардам берет. Аккаунттан да жардам берет тугандар. Мына номерге WhatsApp'тан жазсаңыздар, кошуп коет тугандар, парковый самозанятый болуп иштесеңер болот. Акчадан проблема жок. Каалаган акчаңарды каалаган убактыңарда чечип ала бересиңер. Номерге жазып Азия парк менен чогуу иштешебиз тугандар. Пожалуйста. Всё добро. Кык деп эшик той козду. Эжем чеснок көп жегенби же пияз көп жегенби, не жаман пияз эле сасып кетти го. Өтө сонун заказ болду. 59 минутада. 1 саатка жетпеди. Долго Прудныйга келдим. 430 рубль платный жолго төлөдүм. 2862. 2430га келдим ошондо. 59 минут элестеткиле.
Шереметке жақынмын, Шереметке жағы кеф бар екен. Шереметтечи. Мен тұрған жерде дағы бар жоқ. Турайлы, заказ берсе берді, бербесе жоқ. Мен кечегиде видеода эшигим гычылдап атат десем, самын сүркөө дейт де. Самын сүркөсө эмне жок болобу? Кол бошоп айтат да. Иштеш керек болуп атат. Тек бир 2-3 күн иштеп туруп, бир устага барып туруп, эми мындан жакшылап майлап бер деш керек. Жема 1-2 түкүрүп берип кой деш керек. Ушундай зымдарын тийип турат да. Заказ берип калса экен эми. Москва заказовали. Ушу самозанятме иштегенде эле жакшы заказ берет да, эмнегедирчи. Анан мен көп байкап атам, самозанятме иштегенде наличка заказ түшпөй атат. Элестетик эле. Кече дагы 12 саат промокод чандырып иштеген элем. Наличка түшпөдү. Бир дагы полный карта менен. Бүгүн да мына карта менен. Кече иштегеним бүгүн кичинеси түштү. Калган эртең түшөт. Бүгүн иштегеним бүстүгүн түшөт. Короче, ушинтип жашап атабыз эптеп, шу да энди. Шуну айтып коеюн дедим эле, кеттик анда заказ берсе. Шереметового келдим. Мындан токтогонун карагылачы. Артка берейин десем, ушинтип да токтобу, Без заказ келбедим Шереметового. Жандырып турсам, Шереметово деп заказ түшүп калды. Алып келе бердим. Коюп одагынан сигнал бересин, тоо кылдым, Сен да өтчү жигари. Адам нерв болбой. Койгонун кара койгула, Мындай койсом, артыма муткайга чыгып коюптур. Так, парковкасындабыз. Шереметоводо. Эми жамгыр жауып атат. 986-га келдик. Мен линиядан чыгып коюпмун го. Нормальный заказ кылып кетиш керек. Болушунча. Экинчи адрес көрүнөт. Парковкага киргизбей эле берсе экен, же кире дейби экен, а? Заезжайте в синюю зону, дейт. Конечно, жигер, конечно. Кеттик анда. Аэропортко келбегенде канча болуп кетти? Вам пришел проводник в аэропорт. Так деле жанып турат го. Кеттик, мына пассажир кыйла калды. Мага прилетко дейт да. Түшүндүрдүм, поймите меня, пожалуйста. Азыр сени бул жака таштап койсом, 48 саатка Яндекс мени куттап коет аэропорттон. Без заказ кетишмей тура келет. Түшүн десем, кантип өтөм дейт, внутренний, короче, переход бар дедим. Сен точно дейт, точно дедим. Алла деп түшүп кетти. Кеттик анда парковкага кирели. Жакшы заказ карап түшүп кетели. Парковкага кирдим. Дайрак кылып коюн. Парковкага кирейин десем, мен кечегиде мына жигер дагы коет экен да бияка. Айда жигер. Лобойго отримание пленка жабыштырганда, сонсузашта. Ол стикерди сыйрытып койгом да. Башка жабыштырып алам деген. Азыр кычашып мындай убакыт болуп атат. КФСен жанган убакытта. Айла жок, жабыштырдым. Пленка барбы дейт. Бар десем, ачпайт дейт. Өткөндө ачып аткан дедим, просто жаңы пленка кылдым десем, чыгып көр дейт. Если ачпаса, пленканы кыркабыз дагы, анан кийин жабыштырып берем дейт. Хорошо дедим. Аны түбүнө жабыштырып койдук, анда өдөсүнө. Терикалдыйраак жабыштырсам болот. Чыгайлычы? Кайра сразу киребиз. Ачса ачты, жакшы болуп кетти. Алла де. Жигер айда, кунчи. Кунси. Аппак кунчи го. Мына камерага көнүп калбадым бе. Муну билгенде мен давно алат элем да. Аттиң. Муну билбей эле мен GoPro болбойт. Чыгайлы эми. Родной ашчы. Киреличи кайрам, жерден сөгүнбөй турсаңар мен разворот кылайын жигерлер. Ака сөкпөй туруң, а? Атайлап айтам.
Айда жигер. Açsa aşık etti. Mına jақтан айдайынчы. Мына мерс умный, bu жақтан эле разворот кылып берди го. Açпай алсаң аз жаман болот да. Деп жериң ана. Ачып кетти. Брат, открыл. Работал. Спасибо. Açmaydı deyince. Açık кетті ғой. Allah da. Өшіртке қоямыз жігер. Қанша машина дейді екен. Көргілечі. Шәріктің қорасы. Әрі қойсам екен. Мына жерге қойымшы. Сол жерге қойымшы. Так. 15 минут дейді. 15 минутта. Комфорт. Ошо аэропортқа келгендечи комфорт плюстун бир 90% комфорт жандырып кирет экен да. Ошо кошуласыңарбы, кошулбайсыңарбы? 90% комфорт плюс комфорт жандырып парковкага кирет экен. Биздин заказды алышпагыла деймби? Тамаша. Заказ берсе жылайлы. Бул шарик кыйла кылды. Парковкада отурсам коэффициент өчүп калат экен го. Ё-моё. Анан кийин экинчи парковкага проводник берди. Карасам 25 минут убакыт бар экен. Мына жерде бир нерсе жеп турайын деп жанып калабы десем, аякта жанбай атат. Мунун дагы 9 минутта калды. Секин айдай беришим керек экен. Коэффициент өчүп калса, арк парковкага кирсем эле заказ берип коет да, без коэффициент кылыпчы. Ошого айла жак отурдум. Пешене бул жагы. Жамгыр дагы кичине жабып баштады дагы. Жандар раза куйду эле. Деп 5 минутта келишe коэффициент жанып калсын. Жок дегенде бир менен алайынчы. Жаныңдан. Мына жерден разворот кылбагыла. Камера турат, о жерде көрдүңөр да артта калып кетти. Өтө көп разворот кылып берет ушерденчи. Зерикпи ана жактан барып разворот кылып кетти. Коэффициент жанып калсын деп тиленип кетти тамам. Дагы достор, эгерде кимдин аккаунту култанып калган болсо, кирсаатты ала албай аткан болсо, ача албай аткан болсо, комфорт плюс рейтинг түшүп кетип экзамен сурап калган болсо, без экзамен ачып берет, аккаунттарды ачып берет. Мына номерди сохранить кылып алгыла. Качандыр бир кирей тийип калышы мүмкүн. Бека деп сохранить этип алсаңар, туугандар жардам берет. Аккаунт боюнча, кирсаат боюнча, комфорт плюс экзамендер боюнча баардыгынан жардам берет онор. Ушул номерге жазсаңар, өздөрү жооп беришет. Можно прям чемодан к подъезду кинуть. Мне Хорошо. сейчас выползу, доползу. Ага. Помочь вам? В машину не обходить. Ну, если не сложно. Надо так. Ой. Все добро. Бай. Куюу берди го жамгыр, куюу берди. 56 минутада. Мына Шеремет мени актабады. Канча чоң үмүтүм бар эле буданчы. Нормально заказ алам депчи. 1.20 менен берип койду эле. 1891ге. Сапсым актабады. Болбоду. Канча убакыт кетти. Мелим. Не болсо ошо. Короче, азыр Шереметтен чыккандан эмкат менен келдим да. Жамгыр куюп атат, ушундай элечи. Раза куюп атат. Дворник иштеп атат, жетишпейт да. Көп айтат да, таксинин жумушу оңой депчи. Негизи андай эмес да. Пассажириңе жооп бересиң да.
Мондой жамгыр жаап атканда жолуң анча көрүнбөйт. Айдың тумалып кетет, кондер жанрасын ачылат. Короче, кыйын да. Оңой эмес эркекче эле айткандачы, могу иштегендер билет а. Көп ойлойт, отуруп ишиңер жеңил, отурасың, не кыласың, чарчайсың, нервтен кетесиң, нерв болосуң. Жамгыр куюп атат монтурдан аңгырага. Оңой эмес. Пассажирин канча адам болсо ошонун баардыгына жооп бересиң дегендей. Жамгыр куюп атат, иштеште эле опасный негизичи. Кеттик анда коэффициент жанып атат. Центрге келип калдык. Охотный рядка. 35 минутта. 1300 Мен түшүнбөйм да. Жамгыр төгүп деле эмес да. Көрүнөт да, мисалы фарын жандырып койсоң, аркаңкы стопторуң жанат. Көрүнөт. Ана мо туманканы эмне жандырып аласыңар билбейм де. Бу жамгыр жабаганда деле, күн ысыкта деле кечинде туманканы жандырып алышат. Неге дейм де, бирөөгө мишайт берип. Жана мындай токтоп калдым, бирөө туманкасын жандырып алыптыр. Кыргыз жаш эле бала. Артта туманкаң жанып калыптыр, өчүрүп алсаңыз неге дейт го. Эми мен жоом элестеткеле, мен не деп жооп бердим? Элестетиптиңер, а? Жаш эле бала экен. Эми шейт бертасың. Сен не болот дейт го, бай. Көбү күн ысыкта деле туманкасын жандырып алат. Ошо туманкасын жандыргандар эч түшүнбөйм да. Эркекче түшүнбөйм да. Не максатта жандырасыңар? Жок, билбей калат да аны дешиңер мүмкүн. Кайсы тупой билбейт ошону, кайсы тупой билбейт. Мына жактан явно эле көрүнүп турат, сары болуп жанып калат туманканыкы. Фар жандырсаң жашыл болуп жанат, туманканыкы сары болот. Ошону билбеген адам билбейм менчи. Мындай айтканда, туманка жандырып алгандарды мен мисал көрсөм, чоң кылып айтам да, мал дейм да. Силер эмне дейсиңер? Эркекче мен мал дейм да олорду. Мал эмес не анан? Болот катуу сүйлөбөй, о дешиңер мүмкүн, бирок туманканы жандырылган, жаңып калган билбей калган бала, ол адам мал де. Бетине айтам эркекче. Охотный рядтабыз. Көрдүңүздөр. Так. Жана немеге жамгыр рыза куюп атат. Уборныйга кирип, эмне кылайын дедим да, карасам караңгы. Двор жак, теректин түгү. Токтодум, рыза куюп атат жамгыр. Түштүм теректин түгүнө. Жамгыр тийбей десем теректин түгүнө да тийди. Машина отургуча суу болуп калды. Башымдагы суу болду, футболка шым чыгып болуп калды. 1 минут убакытта. Үстүмө мынаны кийип алдым эле, артым муздап атат да. Азыр үйгө пайжалан басып койдум. 25 минут барат экен. Заказ берсе берди, бербесе барып футболкамы алмаштырып алышым керек. И так мо кондиционерде ооруп атканда бир жолу кылат да. Артым суу болуп калды, чылк сууда. Муздак болуп турат, футболкамы алмаштырып алайын. Кефин да урбаймын эркекче. Ден соолук керек, чынбы? Зерикпей үйгө барып футболкамы алмаштырып алайын. Сейчас развернётесь. Пожалуйста. Спасибо большое. Всё доброго. Хорошего вечера. Хорошего вечера. Спасибо. Үйгө кирип футболканы алмаштырып чыга калдым. Чыксам, бүгүн пятницада эмес го, Бүгүн иш жакшы болот деп мен өзүмчө промокод жандырып алыпмын. Коэффициент анчалык деле эмес. 13 минутага 601 рубль. Сразу линия коюп коюн. ВДНХ метр жака келип калдым почти. Ушул жерде 1-2 суроого жооп берип кетейин атам да. Негедир акыркы күндөрү мага WhatsApp'тан мындай суроолор келип атат. Болот, YouTube'дан канча акча табасың? Мен дагы баштайын дедим, канча акча тапсам болот. Колдон келсечи, любой ар бириңер кылып көргүлө. Чын. YouTube'дан, мисалы Instagram'дан мындай бири-бирин конкурент көрүп, көрө албастык деген нерсе жок да. 151 менен Коломенскийге өтөт.
колдон келсе кылып көргүлө. Мага жазып атат ушу 30-40ка чыккан кишилер дагы жазып атат канча тапсаң болот, YouTube'дан канча акча түшөт деп. YouTube'дан 1 сом түшпөйт, эркекче эле айтайын. Мен баштаганыма 1,5 жыл убакыт болду го. YouTube'дун өзүнөн 1 тиын таба элекмин. Тапкан акчабыз рекламадан да. Видеонун алдында рекламалар турат. Таксопарк, кийим магазин, наклейка, нарак берак, подключашка. Ошолор эми кичине тыйын, чай пайга, нарак беракка. А так YouTube'дун өзүнөн акча түшпөйт туугандар. Ушул суроого ошол жерден жооп берип коеюнчу. Кызыккандар болсо, YouTube иштетем дегендер болсо, YouTube'дун өзүнөн акча түшпөйт. Кылсаңар, кичине каналыңарды көтөрүп алсаңар, рекламадан акча табасаңар, башка акча жок. Ошол. Мен ачким тагайын. Saat 12'den 7 minut öttü. Sakin Kalaminski жака заказ алдык. 1,50 менен. Бүгүн пятницада эмес, иш жакшы болот деп ойлогом, анча эмес. Мейли 12'ye чейин бирок 12'ye чейин 10.516 рубль иштеп коюпмун. Мындай көрсөтүп коеюнчу. Анан көрсөтөм көрөчү. 10.516. Ушу кичине көбүрөөк иштегенде эле үйгө кайткым келип калат, топ калдым мен. План толдубу? Үйгө кайткым келет. Силерде да ушундай. Saat 3 болду. 34 минутада 1243'e geldim. Дагы 2 сааттык промокодум бар. Үйгө кетип калайын десең, промокод жалко. Бирок желание үйгө тартат. Секин пайдаланбаса берет окшойм. Ушундай силерде дагы. План толду. Мисалы, ишке чыкканда мынча иштесем деп чыгасың да. Ошонча иштеп койдуң. Бирок тез эле иштеп койдуң да. 12 саат иштешим керек дейсиң, 12 саатта мынча дейсиң. Бирок 9-10 саатта иштеп коесуң. Кеткиң келет. Постоянно ушундай мендечи. Чыкканыма 10 саат болду. Пробег 300 км жүрүп коюпмун, базар жок. 9 саат жүрүп туруп машина. Видишь, пожалуйста. Все добро. Ким молодец? Мен молодец. Ким красавчик? Мен красавчик. Акыркы заказ. 5 чыдап иштеп койдум. 14 минутта үй жака алып келдим, пайдалан басып. 722 рубльга. Ким молодец? Мен молодец. 5 чыдап иштеп койдум. Ишке чыкканыма кудай берсе ровно 12 саат болуп калды. Saat 4:59. Мен 5тен өтүп чыкканмын. Үйгө 10 минутта келет экем. 12 саат промокод менен иштедик туугандар, кудай буйруса бүгүн. Иш жаман эмес. Пробег канча жүрүп койдум? 380 км кечирим сурайм. 11 саат 10 минутта машина жүрүп туруптур. Кичине чай ичкеним болсо 11 саат иштептим ровно. 12'ye чейин 10.516, 12'den кийин 7.206. 17.700 иштеп коюптум да. Тазат жок. Бул бирок промокод менен. Промокод жок болгондо где-то 13 ушундай болуп калат эле. Промокоддун акыры бүттү, кудай буйруса. Акыркысын бүгүн иштеттик. Бул жакта мисалы мындай көрсөтөйүн мына. Мыналар заказ кылса мага промокод түшөт. Данияр уулу Жумадыл дейт, Утуров Уламбек, Ормонов Майрамбек, Рыспек уулу Арген, Жуманазаров Илгизбек дейт. Жолдошбаев Дамир бир заказ кылыптыр. Мамутов Мухаммед Вахап, Иминов Дилшатбек, Саттаров Анвар, Адыл уулу Арген, Алмазов Амангелди. Ошо Алмазов Амангелдиге мен акча которгомун 500 рубль. Акча түшпөйт аттап мага док кылды эле. Мен которгомун. Көрсө ал парковый самозанят менен иштей бериптир. Кийин айткан анчы. Иштеп койгула. Болсо 500 рубль которуп койгула. Тамаша. Калый Нур дейт.
Бакырамжан көп да, мисалы иштей электерчи. Ушулар дагы иштеген болсо дагы промокод түшөт. Иштеп коелу самозанять менен промокод чогултайлы. Ошол туугандар, видеонун аягына дагы жазып коемун. Мына акыркысы 7205 рубль. 7 заказ менен. Кийинки видеодон жолукканча, ассаламу алейкум. Тынч болгула, аман болгула. Видеого лайктан басып, катталбек болсоңор подписаться кнопкасын басып коесуз туугандар. Ассаламу алейкум.